Кыргыз балбаны Акчол Махмудов Олимпиаданын финалына чыкты. Экс-президент Аскар Акаев Бишкекке жеткирилди. Индияда тоонун бир бөлүгү туристтердин алдында кулаган. Баткендеги сел үйлөрдү жана жолдорду каптады. Алайдагы жайлоодо адам өмүрү кыйылды. Ысык көлдө бир айдан бери дайынсыз болуп жаткан казакстандык жарандын жансыз денеси табылды. Жетөөгүздө селден кийин балыктар жээкке чыгып калган. Токтогулда сууга агып кеткен 61 жаштагы жарандын жансыз денеси табыла элек. Кыргызстандык грек-рим күрөшүнүн балбаны Акчол Махмудов Олимпиада 2020 мелдешинен финалга чыкты. Ал жарым финалда армениялык Карапет Челянты артыкчылык менен уткан. Беттеш 6-2 эсеби менен аякталган. Акчол биринчи эле бөлүктө тик туруп жасаган мыкты ыкмаларын колдонуп жеңишти камсыздоого жетишкен. Эми ал финалда алтын байге үчүн венгриялык Томас Леренс менен таймашат. Финалдык беттештер эртең болору аныкталган. Издөөгө алынган экс-президент Аскар Акаев Бишкекке жеткирилди. Бул тууралуу УКМдын басма сөз кызматы билдирди. УКМК тарабынан көрүлгөн чаралардын натыйжасында 2021 жылдын 2-августунда экс-президент Аскар Акаев Бишкекке жеткирилген. Андан кийин дароо ведомстволор аралык тергөө тобуна которулган. Учурда Аскар Акаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында. Анын катышуусу менен Кумтөр кээне боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында зарыл болгон тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергөөнүн жыйынтыктары жана ал боюнча кабыл алынган чечимдер анын ичинде Аскар Акаевга карата коомчулукка кошумча маалымат бере элек. Индияда жер көчкү тоодогу жолдун бир бөлүгүн талкалады. Химачал Прадеш штатынын Сирмаур районунда болгон жаратылыш кырсыгы жергиликтүү тургундар менен туристтердин үрөйүн учурган. Күбөлөр жүрөк түшүргөн учурду видеого тартып алып, соц тармактарга байма-бай жүктөп жатышат. Анда көрүнүп тургандай тоодон топурак түшүп, анын бир бөлүгү жерди көздөй кулаган. Андан тышкары чоң таштар катуу ылдамдык менен тоодон кулап, жердеги үй, автоунааларга түшкөн. Баткенде 2-августка караган түнү катуу жааган жаандын кесепетинен сел жүрүп, үйлөр жана жолдор жабыркады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, Кадамжай районунун Масалиев айыл аймагына караштуу Алыш айылында 17 үйдүн коросуна, анын ичинде 7 үйдүн жертөлөсүнө суу кирген. Суу сел кетүүчү сай ичиндеги 4 чакырым ички чарбалык жолду бузуп кеткен. Учурда каттам кыйынчылык менен өтүүдө. Мындан тышкары сууга суу берүүчү каналдын 3 жерине кум шагал толуп, электр зымдары тартылган, 4 устун бузулган. Ошондой эле 3 Коргон айыл аймагында сел кетүүчү сайдан аккан суу 700 метрлик ички чарбалык жолду бузду. Котормо айыл аймагында сел суусу 200 метрлик ички чарбалык жолду бузуп кеткен. 31-июль күнү Алай районунун Сары Таш айыл аймагынын Каракиндик жайлоосунда адам өмүрү кыйылды. Бул тууралуу бүгүн 2-августта УКМКдан кабарлашты. Маалыматка караганда, жайлоодогу көлгө 1986 жылы туулган эркек киши чөгүп кеткен. Ал жерге жалпы 9 куткаруучу тартылып, издөө иштерин жүргүзүшкөн. Саат 15:30 чамасында анын жансыз денеси табылып, туугандарына өткөрүп берилди. 1-август күнү Ысык көл облусунда бир айдан бери дайынсыз болуп жаткан Казакстандын 29 жаштагы жараны Варвара Канапасевичтин жансыз денеси табылды. Маалыматка караганда, Каракол Токой чарбасынын кызматкери Варваранын жансыз денесин көрүп калып, өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнө кабар берген. Анда Каракол шаарынын куткаруучулары барып, суу ортосунда кургакка чыгып калган сөөктү алып чыгышкан. Ысык көл облусуна караштуу Жетөөгүз районунун сел жүргөн аймагында балыктар жээкке чыгып калгандыгын жергиликтүү тургундар билдиришти. Эске салсак, 30-июлда эртең менен Ысык көл облусунун бир катар аймактарында сел жүргөн. Чолпон Ата шаарында, Тоң жана Жетөөгүз райондорунда жолдорду суу каптаган. Тоолордогу селдин кесепетинен Каракол шаарында суу тазалоочу жайлар ишин убактылуу токтотууга мажбур болушкан.
1 августта саат 18:00 чамасында Токтогул районунун Чычкан Капчык айында бир адамдын өмүрү кыйылды. Бул тууралуу ӨКМден кабарлашты. Маалыматка караганда Кырсык-Бишкек Ош унаа жолунун 255-чакырымында болгон. Аталган тилкеде 1960-жылы туулган аял Чычкан суусуна агып кеткендиги тууралуу маалымат түшкөн. Ал жерге ӨКМден 5 куткаруучу тартылып, издөө иштери жүргүзгөн. Саат 21:20 кеч болуп калгандыгына байланыштуу издөө иштери убактылуу токтотулган. Бүгүн 2 август 10 куткаруучу жаңы жол аймагынан 10 адам жана туугандарынан 20 адам тартылып, издөө иштери уланып жатат.